Шарабидин Токтосунов сот болуу электели Садыр Жапаровго ким чечим чыгарды? Экс-депутат Садыр Жапаровдун адвокаты Шарабидин Токтосунов саясатчылар жана адвокаттар жогорку соттон арызыңызды алып кой деп эскертишкен. Бирок биз макул болгон эмеспиз. Алар сот болуу электели Жапаровго чечим кабыл алынып калган дешкен. Айткандары туура чыкты. Бирок ким сотсуз чечим чыгарды деген суроо менен социалдык баракчасына жарандарга кайрылды. Мен бүгүн Бишкек шаарында жүрүп көптөгөн адамдарга жолуктум. Алардын мага биринчи эле жолдогон суроосу эмне үчүн Садыр Жапаровду жогорку сот актаган жок деп сурашты. Кыргыз эли Садыр Жапаровдун акталышын гана күтүп жаткан экен. Алар бийликке жана сотторго болгон нааразычылыгын айтышты. Мен бир суроого жооп таба албай жатам. Жогорку сот Садыр Жапаровдун ишин карап баштаганда эле эң көрүнүктүү саясатчылар бир топ адвокаттар мага келишип Садыр Жапаровдун өкүмүн күчүндө калтырат экен. Арызыңызды алып кой деп айтышты. Эмне биз эмне айтарыбызды укпай туруп эле мурда эле чечип коюшканбы? Ал саясатчылар, адвокаттар кайдан билишти? Аларга ким айтты? Анда эмне 4 жолку соттук отурум жөн эле оюнбу? Сот аяктаганда ошол жерде бир аял адвокаттар эмнеге арызды алып кой десе, албайсыңар, силер күнөөлүүсүңөр деп жүрдү. Мен жооп таба албай койдум. Жооп берип коюңуздарчы деген суроону салды адвокат.